Кандайсыздар менин туугандарым, менин эже байкелерим, менин ыйыктарым жана менин тааныштарым. Бүгүн күнөө деген эмне, күнөө деген эмне деген сөз менен бөлүшүп кетейин. Максимально кыскача, колдон келишинче кыскача бөлүшүп кетейин. Күнөө деген эмне өзү? Кудайдын сөзүнүн негизинде эч кандай оюбуздан чыгарбай, мен ойлоп атам, менин оюмча эмес, Кудайдын сөзүнүн негизинде жооп бересиң. Галаттыктарда жакшы жери бар да. 1-бөлүм 11-аятта. Бир туугандар дейт, муну билишиңерди каалайм. Мен таратып жаткан жакшы кабар адамдын оюнан чыгарылган эмес дейт да. Именно мен тараткан жакшы кабар адамдын оюнан чыгарылган эмес дейт. Ошондой эле именно Кудайдын ар бир сөзүн, ишеним жөнүндө болобу, куткарылуу жөнүндө, күнөө жөнүндө деги эле койчу, Кудайдын сүйүүсү жөнүндө, Кудайдын татыксыз берген белеги жөнүндө дегил ушунун баары тең жакшы кабардын ичинде да. Ошон үчүн ар бир сөздү Кудайдын сөзүнүн негизинде, Кудайдын сөзүнө такап туруп бөлүшүп айтып жооп бериш керек да. Анан оюбуздан чыгарбай, биякта айтылгандай оюнан чыгарылган эмес дегендей. Амин. Анткени мурунку мен туура эмес ишенип жүргөн жыйындарда ушундай болчу да. Пастор барат дагы китепти бир эле ачат, бир аятты еще толком окубайт деле, жарымдан чейин окуйт дагы, аят китепти жабат дагы, ошо менен кетти да. Итин мактайт, мышыгын мактайт, кызын мактайт, аялын мактайт, өзүн мактап, мен монун жерде иштегемин да, анан мен Кудайга монтип ишенип калгам да деп. Иса Машаяктын канын, Иса Машаяктын кылып кеткенин, Иса Машаяктын сүйүүсүн, ырайымын бөлүшүп айткандын ордуна капкайда жомоктор айтат да. Мен аяка мисалы үчүн жыйынга барганда мен пастордун мышыгын же күчүгүн укканы деп арган жокмун да. Мен деген именно Кудайдын сөзүн угайын деп эле баштап турабы. Анан Кудайдын сөзүн укпай ал каякта бир жомокторду сүйлөсө, анан жаңы оюндан чыгарган ошо да. Ар пасторлор ошо оюндан чыгарып кошту. Анткени азыркы адамдар билбейм, катуу тийеби жаман, катуу жаман тийсе да, катуу тийсе да, бирок мен чындыкты айтып коюшум керек да. Азыркы адамдар мындай жыйынга баргандачы мындай Кудайдын сөзүн эмес, именно адамга эмне жагат, кулакка жагымдуу нерсе эмне азыркы макал лакап, жанагындай кооз сөздөрдү, той топурларды сүйлөсө, бизнес акчаны сүйлөсө, ошону көп жактырышат. Мисалы мен аялым деп аялын мактайт, ошол нерсе аябай жагымдуу угуп турушат да. Кудайдын сөзүнө келгенде уктап калышат го, мынтип үргүлөп. Азыр свет өчөт. Кудайга даңк, өчсүн. Анткени мен неме алып келип койгом, атайын свет өчөдө ушинтип калат да. Пик деп. Кудайга даңк, свет өчсүн, анда бизде фонарик бар да, мындай. Ушу менен бөлүшөбүз. Анан ошондой эле ошон үчүн азыркы адамдар ошентип макал лакап кооз сөздөрдү сүйлөгөндү укканды жакшы көрүшөт да. Кудайдын сөзүнө келгенде эле уктап калышат да. Уктап калышат. Ошон үчүн мындай да, күнөө бул адам өзү экен да. Мындай завод сыяктуу. Адамдан күнөө мындай заводдо бир любой завод айтайлы, пакет чыгарган, носки чыгарган, шыкылдатып эле чыгат го. Ошондой эле биз адам, күнөө бул биз да. Биз заводбуз да. Бизден күнөө автоматически чыгып турат, шыкылдатып элечи. Анткени адам колуң менен кылбасаң да, оюң менен кыласың, ойми? Бутуң менен кылбасаң да, оюң менен кыласың. Бирөөнүн үйүнө көз арттыңбы, сен получается ошол адамдын үйүн тартып алып койдуң да. Бирөөнү жаман көрүп койдуңбу, сен получается оюң менен ошол адамды өлтүргөнгө теңсиң да. Жаңы осиятта ошол айтылган да. Иса Машаяк өзү айтып кеткен да. Ошон үчүн свет күйдү. Кудайга даңк. Бул фонариктин кереги жок болуп калды. Атайын алып койдумdur, свет өчсө
Кудайдын сөзүн бөлүшүп аткан өчүп калса кокус ушуну жарык кылып, анткени менде жанагындай элдин жаңы байлар окшоп эчтеген свет мет жанагындай прожектор жок андай. Ошон үчүн туугандар, ошон үчүн адам күнөө бул бизбиз да. Адамдын ой менен кылат деген жерлер бар да. Бир эки жерден бөлүшүп кетейин. Накыл сөз 24:9 мынтет да: акылсыз адамдын ою күнөө дейт. Үтүр. Бул үтүр уже бул сөздүн бир мааниси да. Ошо кайтып өчөт экен. Акылсыз адамдын ою күнөө деп мынакей. Үтүр да, үтүргө чейин уже бул адамдын бул сөздүн мааниси бир сөз ошо үтүргө чейинки мааниси да. Кийинкини окусак, шылдыңчыл адамдар үчүн жийиркеничтүү дейт. Көрдүңөрбү? Акылсыз адамдын ою күнөө дейт. Биздин оюбузда күнөө экен. Насаатчы 10-бөлүмдө 20-аятта мынтет да. Ушул жактан ушул жерде мындай деп билсек болот да: адамдын ою ушунчалык күчтүү экен, адамдын ою ушунчалык таасир бере турганын билсек болот да. Мынтет: падышаны оюңда да жамандаба дейт. Падыша бул ким? Бул падыша, бул өлкөнүн башчысы, ошондой. Падышанын ордуна любой адамды койсоң болот. Апаңды, атаңды, байкеңди, аялыңды. Падышаны оюңда да жамандаба дейт. Үтүр. Бул уже бир сөздүн бир мааниси да, кетти да ожечи. Экинчи маани: байды уктоочу бөлмөңдө да жамандаба деп. Үтүр. Бул да бир маани да. Ошон үчүн үтүр коюп кетет да. Анткени асман куштары сөзүңдү жеткирип барышы мүмкүн. Канаттуу куштар сүйлөгөн сөзүңдү айтып барышы мүмкүн дейт. Амин. Мынакей. Ушунчалык адамдын ою дагы ушунчалык күчтүү, мындай башка бирөөгө таасир берерин ушул жактан билсек болот экен да. Ошон үчүн Кудайга даңк деп коелу. Кудайга даңк да. Мындай кылабыз. Болот ушул эле. Жазууда айткандай, ыңгайы келсе да келбесе да жакшы кабар менен бөлүштүң ушул да. Мынакей свет өчпөйбү, настроениең барбы жокпу, Кудайдын сөзүн бөлүштүң ушул да. Ошондой эле баса мен компьютерден карап окучумун да, окуп берчүмүн да. Эми китебим каякта калды? Китебим тиги сандык. Бул немеде да, телефондо да бар эле, бирок телефонду азыр ачсам бул уже видео бузулуп калат да. Ошон үчүн компьютер өчүп калды. Эми Кудайга даңк. Ошондой эле. Ошон үчүн адам ошо ою менен кылат дедим. Анан дагы бир сөздөр бар. Адам дейт да. Адам дейт да. Адамдар мындай деген жер бар го. Мисалы адамдар билип билбей кылган күнөөмдү кечирип кой дейт го. Мен ага тиги кошулуп айта элем. Анткени адам балекиттей эле билип эле кылат да күнөөнү. Даже алдын ала даярданып, пландаштырып, жазып, ошентип эле кылат да. Анткени мен билбей кылып алдым. Мен мас болуп калыптырмын. Мен кызып калыптырмын, мен уктап калыптырмын деген сөздөр бул деген. Өзүн мындай убактылуу, мындай жоопкерчиликтен качып, убактылуу жаап коет да. Масканы кийет дагы кишилер, сыртта ошо кишилерге мен билбей кылып алыптырмын, кечирип койчу деп ошентип коет. Бирок өзүнүн ичинде прекрасно билип эле турат да. То, что жаман кылып туура эмес кылган өзүнүн ичинде бар. Анткени бирөөнү алдаса да өзүн алдай албайт да. Анткени Кудай бизге совесть салып койгон да. Ошо совесть авир, ошо авир бизди дайыма соттоп турат да.
жакшы кылсаң мактап далга чабат, жаман кылсаң сени соттойт да, сен жаман кылдың, бирөөнү тартып койдуң депчи. Кудайга да күйдү Свет. Мынакей. Ошон үчүн баардыгына Кудайга даңк дейбиз. Ошон үчүн көп эле кишилер жана мен билбей кылып алдым, мынтип алдым деп, анткени адам мисалы үчүн мал менен адамды алып көрө эле. Мисалы үчүн мен көп эле тааныштарыма, өзүмдүн мындай досторума тийишип айтам да, сен мындай малга окшобой, мындай адамга окшоп мындай Кудайды издебейсиңби деп кээде тийишип ойноп айтып коем. Анткени мындай да, адам менен малдын айырмасы эмнеде? Адамга Кудай совесть, акыл, аң сезим салып койгон, что бул ошо акыл, аң сезим менен, ошо совесть менен жакшы жаманды айырмалап ушу мени издесе экен деп. Малга болсо, малга эч кандай совесть, акыл, эс, аң сезим жок да. Ал эмне ичет, жейт, туалет кылат, уктайт, анан семиргенде биз соебуз дагы, этке кетти да. Так, пароль дейт. Ошон үчүн туугандарым, малга окшобой, мен уктап калыптырмын, мен билбей калыптырмын, мен тигинтип калыптырмын деген ордуна азыр могу Светти күйзөйүн десем, бул залдыкынчы азыр өчөт да. Ошон үчүн дайыма сөз бөлүшкөндө тең байкасаңар керек, мен Светти өчүрүп коем. Анткени азыр кылт этсең могу компьютер күйүп турганына сүйүнөм да. Анткени биякта көп нерселер бар да, видеолор бар, Кудайдын сөздөрү бар. Ушуларды окуп, даярданып, жазып, изилдеп дегендейчи. Светти күйсөм өчөт да, полный өчүп калат да. Ошон үчүн саат 12-1 чейин, ушуна 12-1ден кийин уже кадимки элдер уктап, тамак ичип бүткөндөн кийин уже свет сонун болуп калат. Ошон үчүн лампочканы күйүзбөй турайын, оюмду бөлүп салды да ушу свет боюнчачы. Анан ошон үчүн мен көп тааныштарыма айтам да, ананай секетим кетейиндер, малга окшобойлучу, малга окшобой кичине малдан айырмаланып, мындай Кудайды издеп, мындай Кудайды таанып, мындай изилденип. Анткени любой адамдачы, кары болобу, жашы болобу, любой адамда совесть бар да. Айтып кеттим, ошол Кудай ошол совестти салып койгон да, чтобы ошол совесть адамдын ичиндеги жаман жакшыны айырмаланып, ушу совесть аркылуу мындай да, бир рух да булчу. Мындай эми, конечно, спасенный адамга окшоп ыйык рух жок, но ошо рухка окшогон совесть десек болот да. Ошону салып койгон, чтобы мени булар издеш, менин жолума келет бекен, мени издейт бекен деп. Любой адамда ошол нерсе бар да. Калп эле сыртынан мен ишенбейм, Кудайыңды кой турчу, мен бошоп айтам деши ыктымал дейт, бирок ичинде по-любому жейт да. Анткени мен өлүп калсам болду, ушу менен жашоо бүттүбү, болдубу, мен ичип жеп жашоо барбы дальше, тозок бейиш барбы негизи деп өзүн жейт да. Бирок элге айтпаса дагы өзүнүн ичинде ошол нерсе бар да, любой адамда. Ошон үчүн жана мен билбей кылып алдым, мен билбей кылып алдым деген бул калп да, жөн эле. Анан көп эле жыйындарда азыр күнөө менен күрөшүп келет да, күнөө менен алышып келет да, күнөө мындай, күнөөгө каршы туруш керек деп. Анткени Москвада бир эже бар эле, аябай мындай, ал башка жыйынга барчу, экөөбүз таанышып, анан ал алдашкан квартирага мен көчүп бардым. Бизде мужской комнатада орун бар, кел депчи. Хорошо деп үйүм жактырып, антип уже көчүп барып, ошо чогуу жашап, анан мен ал кезде неме жанагындай чоң машина айдоочумун, грузовой машина, жана пиво ташуучумун да. Пиво, кола, бокочо болуп, жолдо бузулуп, дөңгөлөк, билесиңер, машина айдагандар ушундай болот да. Кара май болуп, бензин сасып, дөңгөлөк жарылат, кышында тем более. Аны оңдойсуң, ошондо бокочо болуп жүргөн кезим болчу. Ошо эже болсо статусу бийигирээк болчу да. Ал эже мындай жакшы жерде иштечү да, алтын сөйкө сепичка тагынып алып, айлыгы да жакшы, сонун, мындай кычыраган эже болчу да. Мындай өзүнүкүн так вообще берчү эмес да. Жазуу менен айтсаң дагы өзүнүкүн меники прав деп элечи. Анан эже мага ошондо Жакып, кайсы эле, Жакып 4-бөлүм болуш керек. Жакып 4-бөлүмдө
мындай деген жер бар да, 5-аятта. Мындай 5-7 экен, мындай. Ошондуктан Кудайга моюн сунгула, шайтанга каршы тургула, ошондо ал силерден качат дейт да. Ушуну көп жыйындагылар ушу шайтанга, күнөөгө каршы туруш керек деп. Бирок ушу Жакыптын именно бул 4 менен 5ти кимге жазылган, кандай жазылган ошону окушпайт да. Анткени байкасаңар, Жакыптын 1-2 бөлүмдөрүндө